буларда ошо 4 жаштан башталат билим берүүсү. 4 жаштан баштап балдар мектепке барат. Амстердамга быйыл сентябрда көчүп келдик. Ага чейин 5 жыл Гаагада жашадык. Кыргызстанда, анан ушу Голландияда, ошо Нидерландыда бир мектеп ачсам деген. Урматтуу биздин мекендештер, биз Нидерланд өлкөсүнүн Амстердам шаарындабыз. Атайын чыгармачыл топ менен биздин мекендештердин ийгиликтери жана жетишкендиктери жөнүндө айтып бермекчибиз. Биздин бүгүнкү каарманыбыз, биздин мекендешибиз, билим берүү тармагында эмгектенип келаткан эжебиз Нурмира Жаманкулова болот. Бизден алыстабаңыздар, бизди көрүңүздөр. Door Life Media YouTube каналы дайыма сиздер менен. Саламатсызбы, Нурмира эже, кандайсыз? Жакшысызбы, кандай турасыздар? Жакшы. Мекендештер долбоор атайын Кыргызстандан келип, Амстердамдан сиздин ийгиликтериңиз жана жетишкендиктериңиз жөнүндө өзүңүздүн кеп кеңештериңизди жаштарга бересиз деп ойлойбуз. Бүгүнкү биздин съемкабыз ийгиликтүү жана пайдалуу болот деп ойлойм. Кош келдиңер. Нурмира Жаманкулова экология илимдеринин доктору, аракетчил, тажрыйбасы мол, кесибин сүйгөн педагог. Атасы Мукаш Жаманкулов Кыргызстандын эмгек сиңирген мугалими, тарыхчы, Акыя айылында мектеп директору болгон. Апасы Дайракан Усупова агроном. Буудайдын сортторун райондо жогорку сапатта кармап турган. Амстердам эл аралык коомдук мектеби математика мугалими, окутууда ар түрдүүлүк координатору. 14-16 жаштагы окуучуларга кызыктуу изилдөөгө негизделген илим сабактарын иштеп чыгуу, окутуунун стратегияларын ишке ашыруу үстүндө иш алып барат. 2019-жылдан бери балдары окууда кыйналган, ар кандай кырдаалдарга кабылган үй-бүлөлөргө жардам берип келет. 2010-2016 жылдары Кытайдагы Нанкин университетинин доценти болгон экология, абанын булганышы, биологиялык ар түрдүүлүк, эл аралык экологиялык укук жана саясат, саркынды сууларды тазалоо, экологиялык экономика, тамак аш токойлору, туруктуу өнүгүү, байлыкты калыбына келтирүү сыяктуу предметтер боюнча лицензияларды иштеп чыккан. 2012-2013 жылдары Индиана университетинде студенттердин иштерине жетекчилик кылган. Амстердам эл аралык коомчулук мектебинин интеграцияланган илим мугалими. Future Age компаниясында жер экосистемасы жана атмосфералык изилдөөлөр боюнча аткаруучу директору. Вагенинген университетинин профессору, Shenmue Education эл аралык өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары болуп иштеген. Менин атым Нурмира Жаманкулова. Жерим Актала районунда, Нарын областынан. Негизи ошо Кыргызстанда химия биология факультетинде окуп, анан аспирантурада методика билим химия биологияны окутуу боюнча иштегем. Анан спецсовет ошол убакта жок болуп, анан кийин кайра ошондон бери ушул билим берүүдө иштеп жүрөм. Негизи эле ушул Европа өлкөсүнө кантип келип калдыңыз? Амстердамга быйыл сентябрда көчүп келдик. Ага чейин 5 жыл Гаагада жашадык. Менин ошо жолдошум ошо Голландиядан болот, ошон үчүн ушул Голландияга келдик. Азыркы учурда сиз кайсыл тармакта иштейсиз? Мен азыр ошол IB деп коет, International Baccalaureate деген. Ошол программа менен программадагы мектепте иштейм. Мектепте иштейсиз да. Ал мектепте негизи кандай шарттар түзүлгөн? Жана билим берүү тармагында кандай иштер алып барылат? Голландия менен Кыргызстандын айырмалыкчылыгы кандай? IB программа негизи ушу 3 бөлүктөн турат. PYP Primary Year Program, MYP Middle Year Program, анан жогоркусу DP Diploma Program же CP Career Program деп коет. Анысы жана 1ден 6га чейин, 1ден 7ге чейинки, 1ден 7-нчи класска чейин деген башталгыч класстар дегендей да программа. Андан кийинки ортоңку, анан жогоркуда ошо 2ге бөлүнөт да, диплом, анан карьера жана именно профессионалдык программаны алуу жөнүндө дегенде да. Анын эмне өзгөчөлүгү ушул башка эмеден башка билим берүү программаларынан өзгөчөлүгү
Бул биринчиден дүйнө жүзүндө ошо дипломдору кабыл алынат да, эч кандай жанагындай конвертация кылбай. Биринчиден, экинчиден баягы чындыгында ошо көп жылдан бери иштелип келаткан программа ошо азыркы убакыттын билим берүү мындай суроо талаптарына жооп берет да. Себеби азыр ушунчалык информация көп, информация маалымат кылымы деп коебуз го. Ошо анан ушул убакытта баягы контент, баягы жөн эле содержание, жанагы топик немелер гана, темалар гана эмес, аны концептуалдаштыруу, жана контекст CCC деп коет. Content, concept and context based. Ушу үчөөнү бириктирип, анан мындай юнит деп коет, багы ичиндеги немелер, мындай бөлүктөр ар бир немеде мисалы үчүн бир жылда 6 немеден юниттен турат да. Ошол 6 юнитте мисалы үчүн мен integrated science деп коет, интегралдаштырылган табигый илимдер да, физика, химия, биологияны бириктирилип берилет. Азыркы учурда мисалы үчүн ошол эле 6-класска чейин кыргыз тилинде, анан 12-классты киргизебиз деп мамлекетте ошондой өзгөрүүлөр жүрүп атат. Сиздин оюңуз кандай? Анан салыштырмалуу кандай болот бул жак менен? Мен 1-ден 6-га чейинки башталгыч мектептерди кыргызча дегенге абдан кошулам. Себеби бала төрөлгөндө эне тили менен ошо эне ата мекенинин ошо эне тилинин тарыхын, адабиятын ошол сөз менен жүрөгү менен сиңирип, анан ошол оюндарды, ошол маданиятты, ошол тарыхты өзүн өзү таанып, ошолор аркылуучу анан ошондо чыныгы мындай ички дүйнөсү байып, ички дүйнөсү, баягы рух дүйнөсү ачылып, андан кийин кийинки этапка даяр болот деп ойлойм да. Анткени анысы ал ойгонбосо, жан дүйнөсү, рух дүйнөсү ойгонбосо, анан жөн эле информацияны мээсине киргизе бергенде, ошон үчүн балдар мектепке келгиси келбейт, окугусу келбейт. Анткени рух дүйнөсү уктап жатат да. Ошон үчүн ал кыргыз тилинде болгондо өзүнүн тилинде, үйүндө да угат, сыртта да угат. Анан бул эмне, тиги эмне деп мисалы үчүн кыргызча ата энеси менен сүйлөшүп, анан тиякта орусча болуп ошондой чайналбай бала мындай бирдиктүү мындай гармониялуу бир мындай дүйнөдө чоңоет да, 12 жашка чейинки. Ал ошол 12 жашка чейинки убакыт абдан мисалы үчүн эң негизги убакыт да ошондой. Анткени мисалы үчүн башка өлкөлөрдө, мисалы Кытайда ошо 12ге чейин жанагы немелерде дагы, Израилде дагы 12ге чейин баланы падыша кылып өстүрүш керек дейт. Биз падыша кылып өстүрүп орусча өстүргөндө анан ал падыша эмес, эмне экенин өздөрү дагы түшүнбөй, анан кыйналып мындай чайналган көп немелерди көрөм да, балдарды, кыздарды. Анан ошон үчүн жанагы түпкү жанагы кыргызча болгондо ошону өзүнүн немесин таанып, өзүнүн ал эми баягы мындай болгондо эле националист андай мындай деген туура, ал эң туура эмес деп ойлойм да. Себеби ошол жерде эми кыргыз болуп жаралып калдык. Анан эми аны эч кандай националдуулук жок. Ошону өзүбүз тааныбасак, бизди бирөө келип таанытып бермек беле. Ал эми 12 жыл дегенге эми ал уже такыр башка суроо. Себеби ага эми бардык жактарын караш керек да. Мугалимдерди даярдоо, материалдык техникалык база, китептер, академикалык тилибиз барбы, окуучулардын ошол деңгээлде, мисалы үчүн 12 жылга сразу которуп койгондо даярбалар, ошол көп суроолор бар да. Анан эми аны менимче жергиликтүүрдөн баштап айылдарда кайсы пилоттук 1-2 программаны алып даярдап, андан кийин акырындап мындай, анан акча каражаты кандай, ошонун баарын мындай изилдеп даярдап, мындай кичине бышырып туруп чыгарыш керек деп ойлойм да.
Коомдусунда биздин ушул Амстердам жөнүндө деле кичине маалымат бере кетсеңиз эже. Мен эми Амстердамга былтыр сентябрдан баштап эле көчүп келдик. Анан ошон үчүн көп билбейм, бирок эми Амстердамдын азыр негизги аянтында турабыз. Бул Амстердам негизи ошо Нидерландынын экономикалык, финансылык борбору да. Анан негизи Европанын, анан дүйнө жүзүндөгү ошо чоң турист шаарлардын бири да. Анан Гага шаары ошол Нидерландынын административдик борбору болуп эсептелинет да. Себеби ал жакта бул королдук өлкө да, королевство деп. Анан ошо король үй бүлөсү менен ошо жана House of Orange деп коет. Ошо ошол биздин боюнча айтканда баягы ошол уруудан чыккан да. Ошол уруудан чыккан ошол король болуп эсептелинет. Анан мурун ошол король биякта жашачу, мына бул ошо Royal Palace, Königsberg Palace деп ушул имаратта. Азыр болсо ошо Гагада жашайт үй бүлөсү менен. Ошондой эле Tweede Kamer деп эки палаталуу парламент дагы ошо Гагада да. Ошо административдик шаары ошо борбору Гага шаары. Анан бардык ошо чет өлкөлүк элчиликтер ошол жерде жайгашкан. Мен ошол 5 жыл ошол жакта жашагам. Гага шаары абдан кооз. Неме Түндүк деңизинин жээгинде жайгашкан, абдан кооз шаар. Ал эми Амстердам болсо абдан тарыхый шаар, абдан ушунчалык туристтер көп, турист ошо Европа, дүйнө жүзү боюнча. Анан өзүңөр билесиңер, бул жакта эмнеси менен абдан Амстердамдагы негизи Нидерланды ошол билим берүүсүндө караганда, тарых азыркы убагында карасаң, жанагы пиза боюнча номер жогорку 5-те турган өлкөлөрдүн бири. Анан эң негизги айырмачылыгы, эң жакындай булардын өздөрүнүндай жетишкендиги, бул жанагы sex education деп коет. Ошол боюнча булар жакшы да. Ошол жанагы өздөрүн мисалы үчүн кандай болуп коомчулукка неме кылат. Анан бул he, she деп орусча мисалы үчүн ошол пронаундар кандай неме кылышат. Ошол боюнча дагы булар көп көңүл бурушат да. Адамдын негизги эң биринчи бул эркиндиги, анан экинчи ошо коомчулукта ар бир адамды кабыл алуу жана урматтоо. Ошондо буларды атайын ошо participation council деп коет. Ошо participation councilда ар бир жаштардан, кичинекей балдардан, жаштардан, анан тиги карыгандарга чейин, карып пенсиядан чыккандан кийин дагы ооругандар, инвалидтер болот, ошол баардык адамдар ошо коомдун активдүү алардын сөзүн уккан, өздөрүнүн сөзүн мындай, өздөрүнүн добушу бар, өздөрүнүн сөзү бар. Ошо participation councilда ошол жерде баардыгы чогулуп неметет да, кабыл алынышат. Ал эми мен дагы билим берүү боюнча дагы айтайын, ошол буларда ошо 4 жаштан башталат билим берүүсү. 4 жаштан баштап балдар мектепке барат, бирок баягы 4 жашта балдарга эч кандай баягы неме баа берилбейт. Анан булар аябай деле окубайт да. Баягы булар жанагы бизде бала бакча деп айтылбай эле, мектепте эле айтылат да. Ошо басис холл деп коет. Басис холл деп ошо башталгыч билим берүү неме 4-төн 12 жашка чейин. Анан 12 жаштан баштап анан СИТО деген неме экзамен берип, ошол жерден анан 3кө бөлүнүп VMBO, HAVO, анан FAVIO. FAVIOсу ошо 6 жыл, андан кийин анан ошон 6 жыл ошо неме академикалык немеси жактарына кетет да. Анан кийинкиси HAVOдо булар жана профессионалдык неме билим берүү. Жогорку профессионалдык да. Анан үчүнчүсү болсо жанагындай
кол менен гана иштеген билимди алып, ошо анысы 4 жыл менен, ушу 4 жылдан сыра ошо окуп иштеп башташса болот да. 12 жашка чыгып, 4-16 жаштан баштап иштегенге болот. А негизи биякта 18 жашка чейин лир плих деп коет, лирден окуу немеси мамлекет ошо 18 жашка чейинки балдар окууга бар жана окуш керек деген милдеттенме бар да. Анан алар аябай карашат, мектепке эмнеге келбей калды, канчалык процент мисалы үчүн ошонун баарын карашат да. Эгерде ошол убакыт немеден көпкө келбей калган болсо, ошону изилдешип, кандай социалдык жактан баарын карап турушат да. Азыркы биз ошол чоңоюп аткан жаштарга, жаш муунга кандай өзүңүздүн кеп кеңештериңизди берет элеңиз? Ушул билим берүү тармагында эң негизгиси ошол өзүн өзү танып, өзүн тааныганда, мисалы үчүн баягы бизде билим берүүдө айтабыз, мурун баягы фабрикага окшоп, мындай производствого салынып калганда, баягы бала кирип, анан социалдык производстводон чыгып, анан ал социалдык жактан ошо адаптация болуп, социал немеге, коомго кирип иштеп неме кала. Анан азыркы убакта ошондон кичине башкача болуп, ар бир адам өзүн бала кичинекей болсо да өзүн таанып, ошол мисалы үчүн өзүнүн талантын, өзүнүн жөндөмдүүлүгүн, өзүнүн кыялдарын таанып, ошо кыялдарын мындай ишке ашырууга жолун өзү тандаш керек да. Анан мурдагыдай мисалы үчүн мода болгон инженер же тиги неме инженер болгон же тиги юрфак же бул факультет, тигил факультет же бул университет же бул тигил неме деген модадан неме карабаш керек да агачы. Анткени өзүн өзү кыялдарын өзүн өзү жанагындай fulfillment деп коет англисче, мындай турмуштук миссиясын, турмуштук немесин чыгара албаса, мындай автоматтуу машиналдык жасаганда, мындай механикалык жасаганда, менимче баягы кыйыныраак да. Анан бул өзгөчө Европада, европалык өлкөлөрдө, мисалы үчүн эмне үчүн депрессия биякта абдан чоң да, депрессия. Эмне үчүн депрессия болушат? Анткени баягы өздөрүнүн кыялдарын орното албайт, өздөрүн тааныбайт, ошого анан мамлекет күчтүү болгондо дагы анан адам кичине мындай неме болуп калат экен да, алсыз болупчу. А мисалы үчүн азиялык өлкөлөрдө же чыгыш өлкөлөрүндө өлкө анчалык мындай күчтүү болбой, адамдар күчтүү болот да. Анан мисалы үчүн мен кыла алам, менин неметем деп дараметтерин өздөрүнүн аябай бийик коюшуп, бул жакта болсо ушунчалык экзамен деп отуруп, аягында ошо дараметтерин өздөрүнүн аябай алсыз болуп калышат да, бул мындай неме жактары. А бирок эгер өздөрүнүн дараметтерин сезе алышса, ошого мүмкүнчүлүктөр көп да. Өзүңүздүн аял катары, жеке суроо берейин деп атам да, сиздин өзүңүздүн аял катары мындай кыялдарыңыз орундалдыбы бул жашоодо? Жакшы суроо, аябай. Мен кыялдарым көп болчу. Эң биринчи бул илимге аябай кызыгам да, ошо казып, ичин казып, ошо баарын неме түшүнгөнгө, фундаменталдык принциптерин түшүнгөнгө, ошого мен ойлойм, ошого орундалды депчи. Анткени баягы мындай ошого немеге, ошого мындай дүйнө таанымым, өзүн таанымым жана ошону изилдөө методикалар боюнча мен ошого ойлойм, ошого жетиштим деп. Эми дагы бир кыялдарым бар. Ошол китеп жазып, чыгарып, ошо неме боюнча. Китепти ошо ковид учурунда жазгам. Анан экинчи мектеп ачам деген. Кыргызстанда, анан ушу Голландияда, ошо Нидерландыда бир мектеп ачсам деген өзүмдүн бир немелерим, мындай көп жылдан бери ар кайсыяктан чогулткан методикаларды, немелерди чогултуп бир мектеп ачсам деген ойлорум бар, кыялдарым. Ал эми канчалык ошол пландаштырылып ашылат, ишке ашат дагы көрөбүз. Келечекте. Эми сизге азыр биз эркин микрофон берели. Кыргызстан менен саламдашып, өзүңүздүн саламыңызды айтып, каалоо тилегиңизди айтсаңыз болот.
Салам, Кыргызстан. Кыргызстан абдан сулуу, бай өлкө. Кыргыздар абдан эркин, жүрөгү күчтүү улут. Анан келечек азыркы деле жакшы. Азыр барсаң Ала тоону, Ысык көлдү көрсөтөсүң. Эң жакшы байлыктар ошол байлык адам, байлык бул дүйнө, ошол менин оюмча абдан жакшы бар. Ошону баалап, ошону таанып, ошону сактап, ошону көбөйтүү ар бир адамдын колунан келишинче ошол турмушта ошол байлыкты кантип көбөйтүп кетем деген суроо менен, ошол күнүмдүк ошол миссия менен, күнүмдүк ошол умтулуу менен жашаганга чакырам. Сизге чоң рахмат, ошол биздин мекендештер долбооруна катышып бергениңиз үчүн, Амстердам шаарында маек курганыңыз үчүн. Анан мен ойлойм, ошол сиздин кеп кеңешиңизден биздин келечек муундагы жаштар өздөрү үчүн үлгү катары бир жакшы мотивацияларды алат, анан пайдалуу мотивацияларды алат деп. Анан биздин ушул долбоордун атынан момундай кичинекей белектерибиз бар. Кабыл алып коюңуз. Рахмат. Рахмат сизге. Рахмат, сиздерге да ийгилик, чоң рахмат.